Дүйнө жүзүндө суу тартыштыгы күчөп, электр энергиясына муктаждык барган сайын өсүүдө. Кыргызстан сууга бай өлкө деген менен ресурстун баары колдонулбайт. Эгемендүүлүккө ээ болгондон бери Камбарата 2 ГЭСин эске албаганда өлкөдө ГЭС курулган эмес. Мындан улам мурда өлкө электр энергиясын экспорттосо, азыр импорттоого көз каранды. Бүгүн биз өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуучу Орто Азия аймагындагы эң ири гидроэлектростанциясынын курулуш ишин баштап жатабыз. Камбарата 1 ГЭСин ишке киргизүү атамекендик энергетиканы өнүктүрүүгө түрткү болот. Бул 70-80 жылдардан бери айтылып, бирок ишке ашпай келген ири долбоор. 6 киловатттык подстанциянын куруу боюнча даярдык иштер жүрүп атат. Жол бул 338 километрден створду куруу площадкасына чейинки жолду, транспорттук жолду даярдаш керек. Камбарата 1 ГЭСи кубаттуулугу боюнча 1860 мегаватты түзүп, жылына 5,6 миллиард киловатт саат электр кубатын иштеп чыгат. Мамлекеттин түркүгү болгон Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 1200 мегаватт. Демек Камбарата 1 андан 660 мегаватт көп кубаттуулукта электр энергиясын өндүрөт. Bir жылда Токтогул ГЭСи 4 миллиард киловатт саатка чейин электр энергиясын иштеп чыкса, Камбарата ГЭСи 5 миллиард киловатт сааттан ашык өндүрөөрүн эксперттер белгилешүүдө. Эми өлкөбүздүн экономикасын ишенимдүү тиреги болгон мөңгүлөр менен ири дарыяларыбызды энергетика жаатында артыкчылык катары туура пайдаланууну, Кыргызстанды электр кубаты менен эч көйгөйсүз толук камсыз кылууну жана экспорттоо потенциалын өнүктүрүүнү колго алабыз. Камбарата 1 ишке ашса, Кыргызстан электр энергиясын экспорттоочу өлкөгө айланат. Бул Борбор Азияга да пайдалуу. Өндүрүлгөн электр энергиясынын ар бир киловатт саатын касса 1000 долбоору аркылуу 5,15 АКШ центине сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу күтүлүүдө. Бул жагдай Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошот. Жылдык таза пайда 234 миллион АКШ долларын түзөөрүн адистер белгилешүүдө. Курулуштун мөөнөтү 8 жылдан 10 жылга чейин созулат. Советтик мезгилден баштап эле бул Нарын дарыясына 30 чакты ГЭС курулмак. Ошонун 1 ГЭСи ошо Камбарата деле бар болчу да. Кийин эгемендик алганда Камбарата 1ди курабыз дегенге аракет кылышты. Инвестор да табылса керек эле, бирок кура албай калышты. Казакстан менен Өзбекстан долбоорду биргелешип ишке ашыруу ниетинде. Анын алкагында 3 өлкөнүн тиешелүү министрлери жол карта кабыл алышкан. Камбарата 1 менен гана чектелбестен Суусамыр, Көкөмерен, Сары Жаз, Казарман, жогорку Нарын ГЭСтеринин Каскады сыяктуу ГЭСтерди куруу келечектүү пландардан. Мындан тышкары Чакан ГЭСтердин потенциалы жогору. Учурда Бала Саруу ГЭСинде иш кызуу жүрүүдө. Анын курулушуна 2021 жылдын августунда капсула салынган. Малы ГЭСинин 25 мегаваттын котлован проектине жеткенбиз, разработкасы бүткөнбүз. Азыркы убакта бетон фундамент куюп атабыз. Девационный водотун опоралар, бетонный опоралар котлован даярдап келип атабыз. Бала Саруу ГЭСин куруу долбоору жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу ГЭСтин курулушун ичине камтыйт. Ал жылдык орточо 92 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Маанилүү керектүү долбоордун бири эмне дегенде, бул биздин Чакан ГЭСтерин 30 жылдын ичинде биринчи мамлекеттин өзүнүн эсебинен курулуп турган ГЭСтердин бири болуп эсептелет. Бала Саруу ГЭСи Таластагы Киров суу сактагычы курулгандан бери пайдаланылбай келген гидроэнергетикалык ресурстарды натыйжалуу колдонууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары жеке компаниялар тарабынан өлкө боюнча 50дөй Чакан ГЭС курулууда. Камбарата 2 ГЭСинин экинчи агрегатын ишке киргизүү, Токтогул жана Атбашы ГЭСтерин модернизациялоо, Папан, Орто Токой, Төрткөл суу сактагычтарында Чакан ГЭСтердин, Кара Көл ГЭСинин курулуштарынын долбоорлорунун үстүндө иш жүрүүдө. Энергетикалык дараметти толук пайдаланып, тармакты кумтөр сыяктуу эле экономикага олуттуу салым кошо турган Киреше булагына айландырууга мүмкүнчүлүктөр кенен дешет адистер. Бактыгүл Султанбек кызы, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Той 24.